Токтосун Икрам уулу, бою 1,75 см, салмагы 75 кг. Минген аты Ракета. Ал Ош облусунун Ок-Ат районунун Кызыл Аскер айылында 1995-жылы жарык дүйнөгө келген. Жапар Нышанов атындагы орто мектебинде 11 жылдык окууну аяктаган, орто билимдүү. Улакка кызыгуусу мектеп учурунда эле башталган. Улак тартканына 7-8 жыл аралык болду. Ал арада ортолукта көптөгөн ийгиликтерди жаратып, биринчи эле айыл аралык көкбөрүгө катышып жүрүп, облустук турга өткөн. Андан кийин көкбөрүнү 2018-2019 жылдары Бишкек шаарында Келечек командасында чаап жүргөн. 2020-жылы Ала Тоо командасына өткөн. Мына азыр биз Ок-Аттын Кызыл Аскер айылынан келип калдык. Бул айылдагы аты чыгып келе жаткан жаш көкбөрүчү улакчы агабыздагы үйүнө келип калдык. Биз буга чейин сүйлөшкөнбүз. Ал үйдө эмне болуш керек? Азыр чакырып көрөбүз. Osmega. Буга чейин мындай экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Азыр бул жака жөнөдүңүзбү? Улакка кетип аттыклар чыкышын. Улакчыларды татып жүргөнбүз ушундай эле кылча. Анда бир 5 мүнөттүк убактыңызды беребиз. Өзүңүздү кеңири тааныштырып өтө берсеңиз. Мен Икрам Токтосун 1995-жылы туулгам. Ок-Ат районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Кызыл Аскер айылынын тургуну. Ушул жерден улакка кызыккан себебим жашыбыздан баштап эле ат минип, аттын үстүнө чоңоюп келген эле. Ошол окуучулук кезден бери эле айылдагы булактарга барып, ошентип секин чоңоюп, акаларыбызды ээрчип барып. Негизи мына сиздердин ата бабаларыңыздардан бери келе жаткан улакчылар барбы же сиз эле кызыгып калгансызбы үйдөн? Мен абаларым чабып жүргөн убагында. Анан абаларыма кийин мен чапты. Азыр эми ошо келтабыз эми. Улак эми баягындай жыгылып же бир жерине сындырып алгандары көп болот да, катталат. Үйдөгүлөрдөн мындай каршылык болгон эмеспи сиз? Эми кызыгып калгансызбы? Травмалар эми улакта көп болот өзүнө. Анан эми баягыдай кол сынуу, баягыдай ондой катуу травма алган эмес, эми майдачта травмалар. Сизде андай нерсе катталбайбы? Жок, ондой немелер боло элек. Болсо эми үйдөгүлөргө билдирбегенге аракет кылабыз да. Билдирсең чаппа, бул деп. Ошол эми 7-8 жылдан бери ушул улак чабып, көкбөрүгө аралашып жатасыз. Кандай жеңиштерге жеттиңиз, сорундарга? Эми жеңиштерге жетип атабыз эми, Кудайга шүгүр эле. Жакшы эле болуп атат эми. Эми чыгып келе жаткан балбандардын катарын толуктайсыз да? Эми Биз дагы мындай маалымат угуп калдык. Элден эле сурасак айтышты. Бишкекте барып жогорку лигада чаап жүрөт. Жакында эле мына ушул Ала Тоо командасына дагы кабыл алынды, учурда ойноп атат. Ошол көкбөрү боюнча дагы кайсы командаларда ойнодуңуз, канча жылдан бери? Ал жактагы жетишкендиктер тууралуу кеңири айтып өтсөңүз. буга чейин айылда көкбөрүлөрдү тартып жүргөнбүз, айыл болуп. Андан кийин областка бардык. Анан ошо Бишкекке 2018 барып ошо Келечек командасына чабып жүрдүк. Кайсы областтын командасы эле Келечек? Келечек ошол маалда биз барган маалда ошо Бишкектин атынан чыгып аткан, Бишкек шаарынын атынан. Ошо Келечекте чабып жүргөнбүз. Андан кийин эми Ала Тоо жаңы түзүлдү. Ала Тоого барып чаптык.
Ала Тоодо өзүнүн акалары түзүлдү Нокаттан. Ошолордун немеси менен Ала Тоодо. Өздөрү ушундай сунуш бердичи, сиз кызып? Эми бизде жетекчилер ошо Ала Тоодон жетекчилери Нокаттан болду. Анан ошолор чап, бияка келип чап дегенен ошол жерде келип чап. Жалпы канча оюнчу бар азыркы учурда Ала Тоо командасында? 12 оюнчу бар Ала Тоодо. Ошо баардык состав толук эле. Келечек командасын таштап Ала Тоого өтүш мындай сиз үчүн оор болобудумбу? Эми келечекте ойнойт элек, эми келечекте үйдөгүлөр ачыгын айтканда мен улак чапканымга каршы көбүрөөк. Анан келечекте ойноп жүргөндө чаптырышпай койгон, чаппайсың уякта, бул чапсаң биякта чабасың. Анан жүрүп анан биякта болуптур деп ойногон эмеспиз ол кезде. Биякта Нокаттан түзүп калды эле, ошол жакта бардык да. Негизи Учурда үйдөгүлөр каршы эмеспи? азыр эми каршы болуп калып, көбүрөөк каршы элем, уже барган сайын көнүп калды эми. Ал эми барып чапсаң жакшы чабып кел дешип эмешип калды. Ошондой баягындай республикалык оюндар дагы болуп калат. Келечек командасында ойноп жүргөндө ал жака барып машыгасыздар да. Канча күн, канча ай ал жакта болуп калат элеңиз? Эми алдынан ала бир ай алдын кетебиз сбор башталгандан. Сборго чакырышат, ошо бир ай алдын барып ошол жерде балдар менен көнүшүп, аттарыбызды даярлап, өзүбүз тренировка кылып, аттарды тренировка кылдыртып, ошо оюндун алдынан ошо бир ай алдын кетебиз да. Азыркы мына айылда өткөн аламан улак 5-5 оюндар барбы? Анан жогорку лигада ойногондо мындай айырмачылыктары кандай? Сиз үчүн кыйын эмеспи? Бул жактан ойноп барып ал жака деле ойноп. Эми бияка салыштырмалуу бул жактын оюну күчтүүрөөк болот бул жакка караганда. Эми бияктыкы оякка караганда жеңилирээк болот негизи. Биякта эми баары күчтүү, оюн күчтүү жүрөт биякта. Сиз мындай сизге бир суроо. Сиз Көкбөрүгө келгенге чейин Көкбөрүнү кандай элестетет элеңиз? Анан мындай Көкбөрүгө аралашып калгандан кийин кандай элестетип калдыңыз? Эми Көкбөрүгө ошол ютубтардан көрүп эме кылчу элек, ошол жака барып ойноп калсак деп, ошо башкача элестетчү элек. Элестетип эми насип экен биз барып ошол жака барып ойноп калдык. Ошо жанагындай Көкбөрү ойноп атканда өзүңүздөрдүн күйөрмандарыңыздар бар, алар колдоп кыйкырып атканда кандай сезимдер болуп атты? Эми буякта сезимдер өтө башкача болот экен. Эл кыйкырып, колдоп эме кылып атканда башкача болуп эле өзүңдүн жүрөктөрүң дүпүлдөп, толкунданып, бөлөкчө сезимдер болуп. Башкача мындай күч келип кетеби? Ошо бөлөкчө сезимдер болуп, күч келип болуп. Жеңишке жетсеңиздер кандай сезимде каласыздар? Анан унутуп калсаңыздар элдин алдында күйөрмандарга кандай өзүңүздөрдү? Эми жеңишке жеткенде өтө курсанчылык болуп, сүйүнүчтөр болуп, башкача чыгабыз деп моюнда. Жеңилип калган учурлар болгон, эми жеңилип калганда дагы башкача болуп чыкпай. Ошол ат чапканда мындай биринчи чапканда мындай жыгылып, мындай ушулар катталган эмеспи? Ат чабып башталганда жыгылуу немелер болгон. Жыгылып, травмалар алып, белебиз сыйрылып, болуп келчү. Ошондо мындай өкүнүү, ызалануу болгонбу сизде? Экинчи ойнобойм бул Көкбөрүнү деп мындай өзүңүзгө өзүңүз сөз берип? Эми ондойлор болот экен, эми баягыдай улак качпай калган кезде, кээде ат жок болуп калган маалда, суукта калган маалдарда ошондой немелер болуп, болду деп чаппайм, улак таштайм дейсиң. Келгенден кийин эртеси дагы улак туккандан кийин кайра эле тура албай калып эле кайра кетебиз. Унутулуп калган немесин, моментин айтып, кайтып унутуп эле чыга беребиз оюнга. Негизи мына улак чапканда ат мындай балбан ат күчтүү болуш керекпи же аны минген адам улакчы күчтүү болуш керекпи? Эми атка карайт көбүнчө. 70% ат чечет, атың болсо чыгасың. Азыр эми аттар күчөп кетти. Ат күчтүү болуш керек негизи. Анда жүрүңүз азыркы учурдагы минип чапкан
Атыңызды көрсөтүңүз. Аталышы кандай? Ар бир эле атта аталыш болот му аты? Бул ат азыр 3 жаш азыр кышыга жазга 3 болот. Каяктан келген? Бул Европадан келди. Азыр кышыдан эми командага чабабыз деген ойлор бар, эми ошого даярдап атабыз азыр. Командага дегенде мындай Ала Тогобу? Буюрса эми Ала Того бакпасак ошого даярдап, ошо азыр айылдагы немелерге. Бул эми мына өзүбүздүн жергиликтүү кара байыр, мындай асыл тукум аттарга караганда, жылкыларга караганда Европадан алып келипсиздер. Айырмачылыгы кандай? Эми айырмачылыгы бизге караганда күлүк болот экен, анан қан таза деп беришти, алып келишти. Ошо чуркаганда катуу чуркап атат. Канча баага бааланды эле алып келгенде, сатып алганда? Сатып алынганда ошо 200 келип түшүп калды бизге келишине. Жактан алып келип түшүп алып келип беришине 200 болду. Азыр эми ошол командага үйрөтүп алсак жакшы аттардын бири болот деген ойдо үмүт менен кылып карап атабыз эми. Азыр эми Аламан булакка чабып атасыздарбы? Азыр Аламанга жок, Аламанга чаппай атабыз, только эле команда 5-5ке чабабыз деген эмелер бар. Аламан булакка кайсы атты чабасыз? Аламан булакка атым бар ичкерде, кече жакында эле алынды болду. Ошону Аламанга чабабыз деп эме кылып атабыз. Азыр буну командага даярдап атабыз. Көпчүлүк эле мындай кызыкса керек. Бул улакчылар кыш менен улак чаап, кичине сорундарды утуп, анан жаз келгенде кандай иш кыласыздар? Өзүңүздөрдүн жеке бизнесиңиздер барбы же кандай? Жаз келгенде деле ушул эми ат менен эле биздики, ат ошол ат карабыз. Жазы менен аттарды карап, толтуруп, кышка даярдап көрүп, ошондой эле. Жайлоого чыгып карап. Бул азыркы учурдагы мына аттын аты кандай дедиңиз? Аттын атын азыр Ракета деп койдук. Ошо Ракета деп коюп койдук азыр. Канчанчы аттыңыз? Бул 4-үчү ат болуп калды окшойт команда. 4-үчү. Анан баягы 1-2 бир атка көнүп каласың да. Анан сатып бергенде же болбосо башка атты алмаштырганда мындай кандай сезимдер болот? Эми бир атка көнүп калсаң, эми ошол атты кийин сатып берген болсоң, ошол ат кийин ошондо ат табыш кыйыныраак болот. Эми келги чейин да кыйла убакыт өтүп кетет да, башка отуруш неме болуш көнүшкө чейин. Башка атты деле үйрөтүп, убакыт керек да ого. Баягы Аламан булакта көпчүлүгү баягындай өз колу менен тартып алгандай оор да. Не деп коет эле? Тек. Ошо тек колдонуп жеңишке жеткендерге кандай карайсыз? Эми көп баягыдай чоң улактарда торпок кээде ылай болуп калат, оор союп койгон учурлар болуп калат. Анан эми ошончо көп аттын арасында чын эле палмандарга көтөрүп чыгыш кыйын болот. Анан ошондой учурларда колдонот, анан текти колдонушат көпчүлүгү эле. Сиз өзүңүз колдоносузбу? Ооба, биз деле колдонобуз. Торпок аркылуу союп койгондор бар, ылай болуп калат кээде. Ошол эми улактагы, көк бөрүдөгү негизги ушул кызыктуу окуяларыңыз болгонбу? Ошолорду эстесеңиз айтып өтсөңүз. Эми кызыктуу окуялар деле
болсо керек эми азыр эстен деле чыгып калды. Кыйынчылыктарчы бар элесте? Кыйынчылыктар деле болот эми көпчүлүк болот. Ошо айтып өтсөңүз бир кыйынчылыгыңызды эстеп. Кыйынчылыктар деле эми көбүнчө эле кыйынчылыктар деле унутулуп кетти окшойт буга чейин да көпчүлүк. Улак деле мындай кумар сыяктуу дейт го. Ал кандай, мисалы үчүн улак чаппай калсаңыздар же башка жака кетсеңиздер же ооруп сыркап калсаңыздар кандай болот? Улак чынында эле ошондой эле ойт эми башкаларына билбейм, ошо кумар сыяктуу эле ошо улак болгондо ошо башкача улак тукканда башкача сезимдер болуп кетет, ойлор. Жүрөктөр дүкүлдөп башкача ошо улакка барсам деп чачылып иштер бүтүргөнгө аракет кылабыз. Улакта мындай чарчап калбайсыздарбы? Көп урунуп мындай кышы менен эле күндө бара берсеңиздер. Болот эми чарчоолор эми арасында дамалы өзгө карап барабыз да. Ат кароодогу, ат карагандагы ыкмалар менен бөлүшсөңүз. Эми атты убагында караш керек. Убагында жем берип, убагында суусун берип, убагында бастырып дегенде суутуп, табын алып. Учурда канча килограмм жем берип атасыз? Азыр 3 килограммдан жеп атабыз эми. Бул кайболгон үчүн жакшы үйрөтүп, жолго салбаган үчүн эле азырактан жем берип атабыз. Так. Жарага кайрып ал.